Мамудин Темирбаев атындағы жалпы білім беруші орта мектебінің 4-А классының оқушысы Арсанбекова Мадина. Мен үй-бүлөм менен чогуу окуу эстафетасына чогуу кабыл алдык. Мен жомогумду баштаардан мурда жогоркуда берилип кеткен суроолорго жооп берейли. Биринчи суроого жооп: Борке жан чыгармасындагы тырсылдаган баатырың деген жери Шок балапанга таандык. Экинчи суроого боек турган чарага түшүп калган балапанды бакыт көрүп калды. Үчүнчү суроодо балапандын атаандаштары балапанды алдамчы деп шылдыңдашты. Анда эмесе биз өзүбүздүн жомогубузду окуп берсек. Чиркей, чабалекей жана жылан. Илгери жер жүзүн топоон суу каптаганда Нух пайгамбар жан жаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн деп ар аруу жаныбарлардан бир эркек, бир ургаачы кылып кемеге салып жиберген экен. Күндөрдүн биринде кемеде тешик пайда болуп, суу кире баштайт. Көрсө, аны чычкан тешиптир. Нух пайгамбардын айласы кетип, ким бул тешикти суу өткөрбөй жаап тура алат деп жар чакырат. Мен суу киргизбей кармап турам деп жылан чыгат. Ошол убадасына бек болуп, топоон суу бүткөнчө наар албай бир тамчы суу кемеге киргизбей тосуп турат. Алар акыры кургакка чыгышат. Нух пайгамбар жылаандын эмгегине ыраазы болуп чакыртат. Жылаан, сага ыраазымын, эмгегиңе кандай каласың деп сурайт. Дүйнөдө эмне таттуу болсо ошону алам дейт жылаан. Эмесе ар бир жаныбардын жемиштин даамын татып, эмне таттуу экендигин билип кел деп Нух пайгамбар макул болот да чиркейди жумшайт. Чиркей бүт ааламды кыдырып, жан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн даамын татып кайра келе жатканда, анын алдынан чабалекей тосуп: "Чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп сурайт. "Баарынан адамдын каны таттуу экен" дейт чиркей. "Тилиң кандай болуп калыптыр? Таттуу даамга кандай болгондугун көрөйүнчү. Тилиңди бери сунсаң" дейт чабалекей. Чиркей тилин суна бергенде, анын тилин сууруп алып, чиркей менен Нух пайгамбар чогуу учуп барат. "Кана чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп Нух пайгамбар чиркейден сураганда, ал кың этип эч нерсе айта албай коет. "Баканын каны таттуу экен деп жатат" деп чабалекей жооп берет. Чабалекейдин сөзүнө ачуусу келген жылан куйругу менен бир чапканда чабалекей учуп кетип, куйругу экиге бөлүнүп, ошондон улам эки ач болуп калыптыр. Нух пайгамбар чабалекейдин сөзүнө ишенип, баканы жылаанга буйруп коюптур. Ошондон баштап жылан бака жеп калат. Жылан менен чабалекей кас болуп, адамга чабалекейдин дос болушу ошондон калган дешет. Биз жомокту окуп чыктык. Эми силерге 3 сурообуз бар. Биринчи суроо: Нух пайгамбар кайсыл ойдо жан жаныбарларды кемеге салып жиберди? Экинчи суроо: жылан өз акына эмнени талап кылды? Үчүнчү суроо: чабалекейдин куйругу эмнеге эки ача болуп калган? Эми биз эстафетаны Нурмамбатовдор үй бүлөсүнө узатабыз. Жана биз окуган жомогубузду жомоктор куржунуна салабыз.